Саламатсыңар, урматтуу окуучулар. Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс. Сабагыбыздын темасы китеп эмнеге үйрөтөт? Сабагыбыздын максаты окуучулар китеп жөнүндө маалымат алышат, сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын маанисин түшүнүшөт, кайталап айтышат. Окуучулар бири-бири менен мамиле түзүүгө, окуу куралдарын, айрыкча китепти таза, айырбай сактоого үйрөнө беришет. Башка буюмдардан окуу куралдарын ажырата алышат, аларга суроо бере билүүгө көнүгүшөт. Анда балдар, ыр менен сабагыбызды баштайбыз. Эми балдар биз жаңы лексикалар менен таанышабыз. Окутуучу, учитель, көптү билсең, много знаешь, үйрөтөт, учить, мурда, раньше, алыскы өлкөлөр, дальние страны. Көрүңөр балдар, биз бул сөздөр менен таанышпыз. Окутуучу бул азыр сабак берип жаткан мугалимибиз. Үйрөтөт, биз китеп бардык нерсеге үйрөтөт бизде. Мурда, көптү билсең деген сөздөрү бизге тааныш. Алыскы өлкөлөр, биздин башка өлкөлөр, алыс өлкөлөрдү биз алыскы өлкөлөр дейбиз балдар. Алыскы өлкөлөрдү бизди жакын кылып эмне тааныштырат? Китеп бизге тааныштырат. Сүрөт боюнча иштейбиз балдар. Карагылачы. Сүрөттө силер эмнелерди көрүп турасыңар? Сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Өзүңөр айтып бергиле. Эми балдар текст окуйбуз, маанисине түшүнөбүз. Китеп эмнеге үйрөтөт? Ата, эмне үчүн сиз көптү билесиз? Деп сурады баласы атасынан. Менин эң жакшы досум жана окутуучум бар, деди атасы. Ал бардыгын билет жана мени үйрөтөт. Сиздин окутуучуңуз кайда? Эмне үчүн мен аны көргөнүм жок, деди баласы. Ал мына, деди атасы китептерди көрсөтүп. Китептер мага бардыгын үйрөтөт. Мына бул китеп мага алыскы өлкөлөр жөнүндө айтып берди. Мына бул китеп адамдар мурда кандай жашаганы жөнүндө айтып берди. Китепти канчалык көп окусаң, ошончолук көптү билесиң. Көрдүңөр балдар, өзүңөрдүн түшүнүүңөрдү айткыла. Өзүңөрдүн ата-энеңерге окуп туруп түшүнүүңөрдү айтып бергиле балдар. Биз текстти окуп түшүнүп алдык. Эми балдар суроолорго жооп беребиз. Сен китепти окуганды жакшы көрөсүңбү? Китеп эмнеге үйрөтөт? Үйүңдө кандай китептер бар? Китепке кандай мамиле кылуу керек? Ушул суроолорго жооп жазасыңар балдар. Табышмакты окуп, жообун табабыз. Сүйлөбөйт, ар нерсени айтып берет. Ал нерсе бүт балдарга абдан керек. Ичинде жазып койгон нечен сыры бар? Ойлонуп, муну кимдер таа берет? Көрүңөр балдар, ойлонгулачы. Бул табышмактын жообу эмне?
Ойлондуңарбы? Сүйлөбөйт, ар нерсени айтып берет. Ал нерсе бүт балдарга абдан керек. İçinde жазып койгон нечен сыр бар. Ойлонуп муну кимдер таап берет. Ойлоңгула балдар. Ал бүт бардык жакшы нерселерди өзүнүн ичине жазып койгон экен. Ал эмне балдар? Бүгүн биз кайсы тема боюнча өтүп жатабыз балдар? Ооба балдар, туура айтасыңар. Китеп. Китеп бизге алыскы биз билбеген нерселердин баарын биз китептен үйрөнөбүз. Анда балдар, дептериңерди алгыла дагы бүгүнкү датаны жазасыңар. Аягонанын 11-и. Китеп эмнеге үйрөтөт? 4-чү көнүгүү деп жазабыз да, сүйлөмдү толуктап жазгыла балдар. Кана, биринчи көпчектин ордуна кайсы сөз коюлат балдар? Менин жакшы жана окутуучум бар. Менин жакшы досум жана окутуучум бар. Китеп бардыгын билет жана үйрөтөт. Китеп адамдарга алыскы өлкөлөр жөнүндө айтып берет. Китепти көп окусаң, көптү билесиң. Көрүңөр балдар, көпчектин ордуна тиешелүү сөздөрдү коюп жазгыла. Эсиңерге тутуп алгыла балдар. Кимге деген суроо жана эмнеге деген суроолорго кимге жана эмнеге деген суроолорго жооп берген сөздөрдү билип алабыз. Кимге? Чоң энеме. Кимге? Чоң атама. Кимге? Мугалимге, доско. Кимге? Классташка. Көрдүңөр балдар, кимге деген адамдарга гана берилет экен. Ал эми эмнеге деген? Китепке, дептерге, баракка, китеп капка. Көрдүңөр балдар, эми ким китеп жөнүндө макалды көп билет? Ким көп окуса, ал көптү билет. Дагы макалды айтып бергилечи. Силер билсеңер, WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Эми балдар, бүгүн биз эмне жөнүндө үйрөндүк, эмнени билдик? Силер эмнелерди билип алдыңар? Анда биз бүгүн китеп жөнүндө түшүнүк алдык. Китеп бизге акыл жана билим берет жана ошондой эле билбегенибизди алыскы өлкөлөрдү, тааныбаган өлкөлөрдү биз китептен окуп үйрөнөбүз балдар. Анда 2-чи көнүгүү 12-чи бет китеп эмнеге үйрөтөт деген тексттин суроолоруна жооп жазгыла балдар. Текстти окуп, суроолорго жооп берип, мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө балдар. Ушуну менен бүгүнкү сабакты аяктадык. Саламатта